Саламатсыңарбы, урматтуу студенттер? Бүгүн биз силер менен кайрадан лекциялык сабагыбызды баштайбыз. Лекциялык сабагыбыздын темасы класс жетекчинин ишмердүүлүгүнүн иш планы деп аталат. Лекциянын максаты класс жетекчинин ишмердүүлүгү жана иш аракеттеринин түрлөрү менен тааныша аласыңар. Класс жетекчинин иштеринин негизги багыты боюнча маалыматка ээ болосуңар. Класс жетекчинин иш чараларынын пландоону үйрөнөсүңөр. Бүгүнкү лекциянын планы менен тааныштырып кетейин. Киришүү, тарбия ишинин багыттары, класс жетекчинин этаптары жана жыл ичинде аткарылуучу иштер, корутунду колдонулган адабияттар менен тааныша аласыңар. Роза, үнүңдү өчүрүп кой. Сабактан баштардан алдын мен Ушинскийдин ушундай дамай айтылган сөзү менен баштагым келип турат. Мектепти мектеп кылганда, педагогиканы педагогика кылганда баарыдан мурда мугалим ар кандай ишмердүүлүктү мугалим тарабынан жакшылыкка да, жамандыкка да багытталышы мүмкүн деп айтып кеткен. Баланын татыктуу инсан болушу же эрксиз болуп калышы дагы бул мугалимдин колундагы иш экен. Бала келечек ээси, инсан. Биз инсанды тарбиялайт экенбиз, инсанды тарбиялоочу адис катары эсептейт экенбиз. Коомго баруучу инсанды биз жакшы, тартиптүү, укулуктуу, кадыр, барктуу кылып тарбия беришибиз керек экен. Бала келечек ээси дедик, инсан дедик. Бүгүн биз ошол базарыбыздагы товарды сатпай койсок болот. Үйүбүздү жыйбай койсок болот. Кирибизди жуубай койсок болот. Бирок бир күн балабызды мектепке жөнөтпөй койсок, ал канча билимден калат, канча жаңы нерселерден калат. Ал кыйшык өскөн дарак сыяктуу бир күндүн ичинде тарбия алып калышы мүмкүн экен. Баланын мектепке келиши же болбосо баланын мектепке барбай калышы бул ошол класс жетекчинин ишмердүүлүгүнүн аракети болуп эсептелинет. Класс жетекчинин ишмердүүлүгү окутуп тарбиялоонун концепциясы жалпы билим берүүчү уюмдарына тарбиялоонун негизги 7 багыты боюнча киргизилген. Булар кайсылар? Адеп ахлак тарбиясы, жарандык тарбиясы, мекенчиликке тарбиялоо, жаратылышты сүйүүгө тарбиялоо, маданияттуулукка тарбиялоо, эстетикалык тарбиялоо, эмгекке тарбиялоо. Эми ушул 7 багыт боюнча ар бири боюнча мен кыскача маалымат берип кетейин. Биринчи багыт адеп ахлак багыты. Бала коомчулукка аралашып, акыл эсинин өнүгүүсүнө, улууну урматтоого, жоопкерчиликти сезүүгө, калп айтпоого үйрөнүшөт. Ошондуктан адеп ахлак багытында окуучуларга туура багыт беришибиз керек. Экинчи багытта жарандык тарбиялоонун максаты жарандык билим берүү жана улуттук традицияларды үйрөтүү зарыл. Жарандык тарбиялоо үчүн төмөнкүлөрдү билүү зарыл экен. Өзүн өзү башкарууга активдүү катыштыруу, адам укугу менен жакындан тааныштыруу, гендердик тез көрүнүштөрдү жойдуруу. Үчүнчү багытта биз эмнеге багыттап окутат экенбиз? Мекенчилдикке тарбиялоо багытында жарандык тарбиялоонун негизги тарбиялоо бөлүгү болгондуктан ата мекенди көз карегиндей сактоого тарбиялообуз абзел. Төртүнчү багыт жаратылышты сүйүүгө тарбиялоо. Мында окуучуларды жаратылышты сүйүүгө, мектептин өзүнүн жашаган чөйрөсүн көрктөндүрүүгө, тарбиялап жашылдандырууга үгүт берүүбүз керек. Бешинчи багытта маданияттуулукка тарбиялоодо улуттар арасындагы
этникасы, тили, улуту, маданияты аркылуу окуучуларды тарбиялайбыз. 6-багытта эстетикалык окуу процесси турмуштун сулуулугун, искусствонун кереметин, окуучулардын чыгармачылыгын жигеринин, дараметинин өсүүсүнө жол ачат. 7-багыт боюнча эмнеге багыттап үйрөтөт экенбиз окуучуларды? Эмгекке тарбиялоо үй бүлөдөн башталат эмеспи? Эмгек адамдын бирден бир негизги түзүүчүсү, адип ахлагы болуп саналат. Баланы эмгекке тарбиялоодо төмөнкүлөрдү ишке ашыруубуз керек. Балага коомдогу эмгектин түрлөрүн, кесиптин ар түрдүүлүгүн, кесиптин маанилүү касиеттерин, кесиптик кеңеш берүүбүз керек экен. Эми уядан эмнени көрсөң, учканда ошону аласың дейт. Тарбиялоо иштеринде үй бүлө чечкиндүү ролду ойнойт экен. Бул мезгилде мектеп ата-энелер мектеп менен биргеликте иш алып барганда, ушул 7 багытты мектеп гана аткарып калбастан, үй бүлө дагы, ата-эне дагы ушул 7 багытта үйдө иш алып барса, баланын тарбиясына өзүбүздүн жакшы салымыбызды кошкондугубуз болуп эсептелинет экен. Экинчи план боюнча экинчи бөлүм тарбия иштеринин негизги багыттары. Тарбия иштеринин негизги багыттары, тарбия ишинин максаты ден соолугу чың, жүрүм турууга умтулган, чыгармачыл, ой жүгүртө алган инсандарды тарбиялап чыгаруу жана билимин өркүндөтүү. Тарбия иштеринин милдети эмне экен? Класста биримдикти, ынтымактуулукту кармоо, ата-энелер менен иш алып баруу, ар бир балага жеке өзгөчөлүктөрүн, жөндөмдүүлүктөрүн окуп үйрөнүү. Тарбия иштери төмөнкү багыттар боюнча иш жүргүзөбүз. Класс жетекчи тарбия ишини төмөнкү багыттар боюнча иш алып барат. Бул кайсыл багыттар? Ден соолукту чыңдоо багыты, интеллектти өнүктүрүү багыты, эстетикалык тарбия берүү багыты, адептик аң сезимди өнүктүрүү багыты, бош убакытты туура пайдалануу багыты, үй бүлө менен иш алып баруу багыты, окуучуларды эмгекке тарбиялоо жана кесиптик багыты, патриоттук тарбия берүү багыты. Мына ушул 8 багыт боюнча биз тарбиялык иштерди, ошондой эле тарбиялык сааттарды өтөт экенбиз. Андан сырт мен ар бирине кичине түшүнүк берип кетейин, же болбосо ар бирине кичине маалымат берип кетейин. Калган маалыматтарды ошо лекция аркылуу билип аласыңар. Ден соолукту чыңдоо багытында биз эмнени үйрөтөт экенбиз? Ден соолукта чыңдоо багытында туура жана системалуу түрдө жүргүзүлүшү, ар бир жаш тарбиялануучулардын ар тараптан жана гармониялуу өнүгүшүнө толук шарт түзүп берет экенбиз. Ал эми интеллектти өнүктүрүү багытында биз демек акыл эс тарбиясын негизги максаты аныкталган билим системасына ээ кылуу менен бирге интеллектуалдык деңгээлде ойлонуу мүмкүнчүлүгүн жана жөндөмдүүлүгүн жогорку деңгээлде көтөрүүгө эсептелинет. Ал эми 3-багыт эстетикалык багытта биз эмнеге багыттайт экенбиз окуучуларды? Бул класстык сааттар, интерактивдүү оюндар, бала менен мамиле түзүү боюнча ата-энелер менен тренинг өткөрүү,